22-23 may күндөрү күтүлбөгөн жааган кардан айынан тоодо 17 жаштагы өспүрүм каза болду. Каза болгон баланын жакындарына жана ата-энесине терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Тоого мал айдап кеткен 3 киши жана анын арасында жаш өспүрүм балдар дагы бар. Алар азырынча табыла элек. Ар бир кыргыз жараны булардын табылып калуусуна дуа кылат. Видеого лайк басып биздин каналга мынаминтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Ошто жайлоого кеткен 17 жаштагы өспүрүмдүн жансыз денеси табылды. Ош облусунун Өзгөн районунда 17 жаштагы баланын жансыз денеси табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымдашкандай, маркумдун сөөгүн жергиликтүү тургундар аныкташкан. Белгилүү болгондой, 17 жашар бала Супа жайлоосунда жайылып жүргөн мал жандыктарын кароо үчүн чыгып кеткен бойдон кайрылып келген эмес. Бул тууралуу 24 майга караган түнү саат 1:00 өспүрүмдүн жакындары куткаруучуларга билдиришкен. Бүгүн издөө иштерин жүргүзүү үчүн 5 куткаруучу тартылган. Куткаруучулар жеткенге чейин баланын денесин жергиликтүү тургундар табышкан. Булак Су Беркежи.